Күчтө атасы көлгө чөгүп жаткан кызын куткарууга аракет кылган. Экөө тең көз жумду. Ысык көлдүн Түп районунун Балбай айылында көлгө атасы кызы менен чөгүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, 10 жаштагы кызынын көлгө чөгүп жатканын көрүп, атасы да сууга боюн таштаган. 42 жаштагы эркек киши кызын куткара албай чөгүп кеткен. Куткаруучулар жеткенге чейин жергиликтүү тургундар кыз жана эркек кишинин сөөгүн суудан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Чындык медиа. Бишкекте бир кыз шараккан сууда агып бараткан жеринен куткарылды. Бишкекте шараккан сууга кулап кеткен 10 жаштагы кызды бир адам куткарды. Адил Урдиновдун айтымында Аянанын тагдыры кылдын учунда болгон. Окуя 10 июнда түштөн кийин болгон. Кыз Туңгуштагы Аю Грант жактан сууга кулап түшүп, Чолпон атага жана Загорская көчөлөрүнүн кесилишине чейин агып бараткан. Билесизби, кыз 1,5 чакырым аралыкта аккан. Бактыга жараша аны көргөн күбөлөр кайдыгер болгон эмес. Чындыгында баатырлар арабызда жашашат. Балдарыңарга сак болгула, урматтуу достор. Кызда баары сонун. Тилекке каршы биз баатырдын аты жөнүн биле албай калдык. Ал кызды куткарып, андан соң жашырынып кеткен деп белгилеген видеонун автору. Ошондой эле Аянаны сактап калууга кайгыл кызматкерлери жана техникалык тейлөө станциялары катышкандыгын кошумчалады. Була Кактус медиа. Уланбек Исмаилов Ысык көлдүн жээги кык болуп кетти. Ысык көл районунда малдын көбүнөн көлдүн жээги кык болуп кетти. Бул тууралуу депутат Уланбек Исмаилов Жогорку кеңештин кезектеги жыйынында билдирди. Совет малында Ысык көл районунун малы Челек деген Казакстандын жайлоосунан чыкчу эле. Союз ыдырагандан кийин ал жерге жайылбай калды. Челек жайлоосу деле казак бир туугандарга алыс жайлоо. Ал эми Ысык көл районунун малчыларына абдан жакын, ыңгайлуу болчу. Бул оор маселе экенин түшүнүп турам, бирок муну көтөрбөскө айла жок. Азыр ал жайлоодо жапайы мал жандык көбөйүп, өрт коопсуздугу да күчөп турат. Казакстан менен жакын карым-катнаштабыз. Эл аралык сүйлөшүүлөр болгондо бул маселени көтөрүп көрүш керек, деди депутат. Булак Назарнөз Кейже. Рахмон өзү тосуп алды. Шавкат Мирзиёев Тажикстанга барды. 10 июнда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Тажикстанга расмий иш сапар менен барды. Аны аэропорттон тажик президенти Эмомали Рахмон өзү тосуп алды. Өзбекстандын башчысы Тажикстанда 2 күн болот. Иш сапар Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун демилгеси менен уюштурулду. Була Кыргыз кабар.